Ушундай коркунучсуз согуш жүрүп жаткан кезде мен айыптуу эмесмин. Эч бирин айыптуу эмес. Маданият ишмерлери, кино менен театр сүйүүчүлөрү СССРдин эл артисти Бакен Кыдыкееванын өнөр дүйнөсүндөгү орду ополтоодо экенин белгилейт. Ал аткарган ар бир образ көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн түнөк таап, элеси элдин эсинде. Кыдыкеева бул өзүнүн интеллеги менен өзгөчө. Андан тышкары аристократтык, ак сөөктүк көрүнүшү менен эгерде мындай сырткы жана анын интеллегине карала турган болсо ушундай айырмасы бар деп айтышыбыз керек. Анан мындан тышкары Кыдыкееванын өзгөчө Кыдыкеевага гана таандык чыгармачылык жөндөмү бар. Эч кимге окшобогон, биз эч качан Кыдыкееваны башка бир актриса же болбосо айталык артисттер менен бул жагынан жакындаштырып, салыштырып да карай албайбыз. Кыдыкеева бул биздин 20-жылында кинобуз менен театрыбызды түптөгөн, ошонун даңкын чыгарган, бүтүндөй дүйнөгө тааныткан деген сөз бул мындай ооз көптүрүп айтылган сөз эмес, чынында эле ошондой улуу талант болуп эсептелет. Бакен Кыдыкеева өнөр дүйнөсүнө 14 жашында аралашкан. Ателладагы Дездемонанын, Добулдагы Катеринанын, Бетме-бетте Сейденин, Курманбекте Айганыштын, Айтор кино менен театрда ага кандай гана роль берилбесин чеберчилик менен аткарган. Шакирттери Залкар инсандын эмгегин эскерип, ишмердигин үлгү катары белгилешет. Манастын уулу Семетейдеги Каныкейдин образы жөнүндө. Эже таптакыр баягы текст бирдей, коюлган мизансцена бирдей, аны өзгөртүүгө эч кимдин укугу жок. Бирок ушуга жаңылык киргизип ойноду да эже. Алтын ала билүү, көрөгөчтүк, билимдин тереңдиги, актёрдук чеберчиликтин туу чокусу деп айтса болот. Биз жанталашып ушул эженин бир көз караштарына татып калсак экен деп эмгек кылдык да. Кыргыздын улуттук театрынын Театр менен кинонун көрүнүктүү көч баштоочусу 1923 жылдын 20 октябрында жарык дүйнөгө келген. Бүгүн анын төрөлгөнүнө 100 жыл толуп отурат. Жыл башынан бери мааракеси мамлекеттик деңгээлде белгиленип келди. Маселен, Бишкекте уюштурулган эл аралык Артурдо театр фестивале Кыдыкееванын жаркын элесине арналды. Залкар Өзбекстанда, Азербайжанда, Түркияда да эскерилди. 2023 жылды Түрксой уюму Бакен Кыдыкеева жылы деп жарыялаган. Бир дагы актрисанын Бакен Кыдыкееванын чыгармачылыгындагы этаптуу образдарды салыштырганда теңелиш кыйын. Анткени классика болобу, улуттук спектакль болобу, буа бардык ушул актриса ойнойм деген ролдорду Бакен эже өз учурунда армансыз ойногон. Ошонун баарын жараткан. Эң алгачкы ролу Лопе де Веганын Койлуу булагынан тартып, ушу Лауренциядан тартып, акыркы ролуна чейин Бакен эже жалаң башкы роль ойногон. Бул киши кирди чыкты роль ойногон эмес. Ар бир ролу, ар бир жараткан образы кыргыз актёрдук өнөрүндө чоң мектеп десек болот. Анткени бул инсан кандай ролду жаратпасын, ошол роль Бакен Кыдыкеева үчүн жазылгандай жаралчу. Залкар таланттын 100 жылдыгы жыл соңуна чейин белгиленет. Дагы бир катар иш-чаралар каралган. Мааракени жыйынтыктай турган салтанат 18 декабрга белгиленген. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.